жанындагы киши чүчкүрсө, анын чүчкүрүгүн уккан киши ага ярхамукалла деп айтыш керекпи? Ошол чүчкүрүктү намаз окуп жаткан адам угуп калса кандай болот? Өзү чүчкүрү боюнча мындай, мусулманды мусулманга болгон акысы деп пайгамбарыбыз айткан. 5 акысы, бир риваятта 6 акысы, бирөөсү чүчкүргөнгө жооп берүү. Мусулмандын мойнуна милдет болуп калат. Качан чүчкүргөн киши альхамдулилля деген сөздү угуза айтса. Айткан жок, менин мойнумда милдет жок. Айтты, ичинен айтты, менин мойнумда милдет жок. Угуза айтты, чүчкүргөн уктум мен. Альхамдулилля деди, менин мойнумда милдет болуп калат, важип болуп калат. Не деш? Мындай деп: ярхамукалла, Алла сизге райым кылсын. Алла райымына бөлөсүн деп. Аллага мактоо айткан кишиге, чүчкүргөн кишиге ушундай жооп берүү милдет болуп калат. Ал болсо да аны сизге айткан болсо, Алла жооп бериш керек. Ага сүннөт болот. Не деп? Яхдикумуллаху ва юслиху балакум. Алла сизге хидаят берсин, туура жол көрсөтсүн, жана абалыңыз оңдосун деген дуа. Намазда альхамдулилля деп чүчкүргөндөн кийин, мындай чүчкүрдүңүз альхамдулилля десеңиз, намазыңыз бузулду уже. Экинчи каяктан эмне кылмак эле аны? Намаз бузулуп калат, андай дебеш керек. Чүчкүрдүңүзбү, унчукпаңыз болду.